Ушул дебаттык раундту сөзсүз түрдө жеңиш керек. Тең бол. Максималдык балл топтогон команда. Айымдар жана мырзалар. Бул да жарабайт. Эки гана жеңүүчү. Бир көйгөйлөр үчүн чечимди сунуштап жатабыз. Ош калган 94 жеңилгендер. Если вы сейчас... Мен аларды чайнабай жутам. Ема, даярсың ба, мезен келді? Ооба, даярмын. Барыңыздарга салам. Сиздерди бул дебаттык раундда көрүүгө кубанычтамын. Менин атым Бермет, мен экинчи оппозициянын мүчөсүмүн. Баштайлы. Биринчи тандоо раунд резолюциясы бул палата пустусари кыймылын колдойт. Силердин убактыңар башталды. Биздин аргументтерибиздин эшектүүлдүүлүгү жана маанилүүлүгү жогорураак. Ошондуктан биздин тарабыбыз ушул дебаттык раунд. По этой резолюции всегда имеет... Экинчи оппозициянын катчысы чакырылат. Сизде 7 мүнөт бар. Не керек? Урматтуу калыстар тобу. Дүйнөдөгү бардык жаштар кайсы өлкөдө болбосо да диктатуранын системасында жашашат. Колуңан келбейт. Эмне? Сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен де эмнеге жетишесиң? Кечке чейин жатып уктасаң. О, Кудай, дагы кечип атамбы. Дайыма эле бир балега калып жүрөсүң. Эмне калаганын так билсең, көйгөйлөрүңдө болмок эмес. Апа, мен юрист болгум келет, айтпадым беле. Ошон үчүн бүгүн дебатка барам. Өзүм көз карашымды коргондой үйрөнөм. Кайра эле ушул болбогон кыялдарыңды айтасың мага. Эмне кыласың юрист болуп? Эч кимге байра жардам бере албагандан кийин. Андан көрө үй бүлөбүздүн ишин улант. Кафеге ашпозчу бол. Көп ойлонбой. Болбой қалған ғой? Маған шенсең, bu деген bu шығыс сол. Тақырсың ба? Шемесің бана. Келе ұшында өліп қалаттан. Баяғы ақшаны жақшылық менен чоғы тура іштетсем, уна квартира алмақпын. Бизнес ашмақпын. Адам болмақпын. А политикаға жөнле кірмекпін. А бәлкім президент болмақпын. Ешағылы ағы үйге келіп ошыл жақта отырмақпын да. Макул. Бем тынчтан. Баары жакшы болот. Алар деле сен сыяктуу адамдар.
Сен білесің бе? Тәжік тілінде мен сені сүйем деген желарақта бықырым болады. Ал еме түзмітіз құтырғанда борынды жеп салсам дегенді білдіреді. Чигаракта бахырым жаным. Ошоның бетіндегі қант кетірейін? Майдаланған бақа жалбырақ бар ғой? Ошо ландаштың тунмасын қошып тұрып бетіңе сөкесің, сон жардан берейін. Нұрбек Саматович айтқан болшы. Нұрбек Саматович? Ол доктор му? Жоқ, аял біздің қарауылшы болады. Салам, қандайсың? Салам, жақшы өзің қалай? Жақсы, рахмат. Мен атым Дейшен, сенікічі? Бернер, Лема. Танышқаныңызға қуаныштамын. Мен дағы. Дебаттардаймын шындай өтіп? Жоқ. Жолғышы бір азын емашлады. Кечіп қалып, тапшырманы ұқпай қалым деп қақып жатқам. Тапшырма? Не ғанты өлерін? Қатысушылардың барымдай ашық екен. Мен танығандардағы ұшындай шайыр болғандардың бірінші көршім. Ова, бар açık. Тегіл адам машқа. Мақыл. Алдағы açık екен. Бардығы бұл жаққа бірінші жол келішті, білбейсің бе? Жоқ, бұл жақта тәжірибалы дебатерлердағы бар. Алар координаторларға жардам беріші. Қаншалық көп сабақ болса дағы бұл бірінші ретте жама. Бірақ маңай, дайым осындай. Біз арғандай қызықшылықтары бар, бір-біріне оқшы болған, адамдарды бір жерде жоғалтқанда, шынай кереметтер жаратабыз. Біз? Мен айтқан жоқпын ба? Менің атым Дүйшен, жана мен дебат клубының координаторымын. Айтқан жоқсың. Менің атым Бермет, жана мен дебат клубының координаторы емесмін. Мақыланды, башташ керек. Танышқан болғаныстамын? Ким мен ұқса бір жол чап. Ким мен ұқса екі жол чап. Құтманды күн достор, дебат клубына қош келіпсіңер. Бұл жерде сілер өзіңердің көз қарашыңарды талқылашқанда, жөн эле сүйлөшкөндө логикалық негизден үйрөнөсүңөр. Биринчиден менде мындай суроо бар. Дебат деген эмне? Силердин оюңар боюнча. Мен өзімді таныштырып кетсем, менің атым Симов. Барып білгендей, дебат деген айтышууда каршылашыңа үстөмдүк кылып, жана аны өзүңдүн билимиң менен басынтуучуң керек. Туурабы? Ошондо. Сен оюң боюнча логиканын кереги жок бул жерде. Туурабы? Анда келгиле бир оюн ойноп көрөлү. Мен сага суроо берем, сен ага туура жооп бергенге аракет кыл. Макулбу? Оп-оңой. Макул. Мисалы, TikTok соц тармагы айынан смартфондорго көз каранды болгон адамдардын саны көбөйдү деген пикир. Чынбы? Ооба, чын. Мына достор, бул логикалык ката деп аталат. Алардын бир нече түрү бар. Бирок азыр биз Симыктын жаңылышына жакшылап токтоп көрөлү. TikTok соц тармагы айынан смартфондорго көз каранды болгон адамдардын саны көбөйдү. Элестетип көргүлө. Сыймыктын эң башкы катасы достор, бул адамдардын башка соц тармактардан жана негизи эле интернеттен көз каранды болушу. Балким TikTok чыккандан кийин алардын саны бир аз көбөйдү. Бирок ал TikTok жок болсо дагы ошол сан көтөрүлмөк. Демек, бул көрүнүш TikTok чыккандан кийин болду, бирок анын айынан эмес. Бул катада адамдар бир көрүнүштү башка бир нерсенин себеби деп ойлошот. Андай болбосо дагычы. Жашооңордо логикалык каталар көп кездешет. Эми азыр биз кийинки түрүнө өтөлү, кар көчкү. Кар көчкү деген жаңылыштыкта адам бир туура эмес тайнак чыгарып, анан анын кесепетин апыртып салуу катасы. Ушундай бир учурда эсеп көрсөңөр, адам бир кылган ишинин кесепетин апыртып алат. Мисалы, кылган тандоосу тууралуу. Ал ойлойт, эгер ошол учурда мен башкача кылсам, турмушумда азыркыдан башкача болмок деп. Мен мисалы бир жыл мурун айткан сөздөрүмдү эстеп, ошонун ордуна башкача тамаша айтсам болмок экен деп ойлойм. Ооба, туп-туура, азаматсың. Ошол жашооңордогу кар көчкүгө окшогон логикалык каталарды эстеп көрсөңөр. Кар көчкү деген жаңылыштыкта адам бир туура эмес тайнак чыгарып, анан анын кесепетин апыртып салат. Анан ун алмакмын, квартира, бизнес ачмакмын, адам болмокмун. А политикага кириш оңой эле да. Ал ойлойт, эгер ошол учурда мен башкача кылсам, анда азыр такыр башкача болмок деп. Балким президент болмокмун. Мен эч ага эле ак үйдө отурмакмын.
кийинки ката кур билдирүү. Барыңар эле уксаңар керек, адамдар көп, анан бекеринен сүйлөй беришет. Эстеп көргүлө. Мага ишенсең, бу деген бышык стол. Такырсынбайт. Мынакей, мына. Айтпадым беле. Бул кур билдирүү дагы достор логикалык ката. Бышык анткени сынбайт деген негиздөө боло албайт. Мисалы бышык анткени туруктуу материалдардан жасалган деп айтса, ага ишенгенге мүмкүн болмок. Кийинки ката шашылыш жалпылоо. Бир адамды көрүп, бүт группа боюнча корутунду чыгаруу. Бул катаны чынында эле биз көп жасайбыз. Бул учурга мисалды оңой эле эстесеңер керек. Кийинки катага өтө берели, шектүү авторитет. Бул жерде адам маектешинин компетенттүүлүгүн эске албастан анын бүт сөздөрүнө ишене берет. Мощный. Силердин турмушуңарда кеңеш бере турган, сунуш бере турган адамдар аябай көп болот. Бирок кимге ишенгенди же кимге ишенбегенди силер туура чечишиңер керек. Ал эми тизмедеги эң акыркы, бирок маанисинен акыркы эмес ката бул аргументтин ичиндеги карама-каршылыктар. Бул катада адам далилдеп жаткан сөзүнө өзү эле байкабай карама-каршылык айтып салат же такыр эле четке кагат. Бул катаны жасаганда адам биринчи бир сөздү айтат. Башыңды бир иштетип ойлонсоң боло. Эмне калаганын так билсе көйгөйлөрүңдө болмок эмес. Анан ошол эле сөздү четке кагат, жага такыр эле карама-каршы нерсени айтат. Андан көрү үй бүлөбүздүн ишин улан. Кафеге ашпосчу бол. Көп ойлонбой. Көрдүңөрбү достор? Логикалык каталар силердин жашооңордо көп кездешет. Ушул сыяктуу эле турмушуңарда дебаттардын башка бөлүкчөлөрү дагы бар. Эгер силер дебат менен машыгам десеңер, өзүңөрдү өзгөртө аласыңар, акылдуу болосуңар. Өзүңөрдү жана башкаларды туура түшүнгөндү үйрөнөсүңөр. Силер өзүңөргө ишенип гана кыялыңарга жете аласыңар. Эгер силерге бүгүнкү сабак жакса, достор, столдун үстүндө барак турат. Өзүңөрдү тизмеге жазгандан кийин дебат клубунун мүчөсү болосуңар. Чоң рахмат.